эл-эф-эм элдик радиосу. Бүгүн биз сиздерге Айлендин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды сунуштайбыз. Шоола 3-бөлүм. Өткөнкү чыгарылышта Шооланын апасы Канат менен таанышууга ашыгат. Ал эми Шоола болсо Канатка турмушка чыгууну ойлоп, мени багаласыңбы деп суроо салган. Жанат менен Канатты карап турган Жусуп Канат кимдин баласы экендигин ойлоп, жүрөгүнүн төпкүрүндөгү санаа жылдар өтсө дагы өчпөйт. Бүгүн ушул жерден улантабыз. Бирок ушуга чейин Канаттын атасы ким деген мүшкүл менен жашап келет. Ким? Анын жакшы көргөн аялын тебелеп тепсеп кеткен адам ким? Балким жакын эле жашасачы, балким азыр өзү шылдыңдап күлүп, аркасын сөз кылып жүрөт. Ушундай шектенүүлөрдөн улам жер которуп айылынан узак кетти. Бирок өзүнөн кайда качып кутулат адам. Канатты көргөн сайын онтоп жиберет. Анын сулуу жайдары жүзүн, ала барма мүнөзүн адамга жакшылык кылууга шашып турган көргөн сайын жаны кашаят да турат. Куду атактуу Темучин хан уулу Жуучиден шектене берген сымал көөдөнү чок ортосуна турат да турат. Анан дагы аялынан бала кимден деп ачык сурай албай, сураса дагы анын үн сөзсүз мисирейип койгонунан ичи өрттөнүп келет. Так жоон ала албай турганын өзү дагы билет. Же ошол үйлөнөр күнү эле аялы жаркындан баш тартып койсо эмне? Жараткан ар кимди өз билгениндей сынайт имиш. Жусуптун бул жашоодогу сыноосу дагы ушул аялы болду. Канча жылдан бери аял күйөө катары жашап келе жатышканы менен бири-бирине чындап жакын боло алышпады. Ортодо бир чоң дубал бар сыяктуу эле. Ал дубал да Канат. Же Канаттын атасы. Куду бүгүнкү күнгө чейин ошол түнесине келе берет. Кызды тапыратып сүйрөп келип ала качууден ушундай эле болот олтургузуп коюшту. Ал байкуш олтурбайм деп жанталашып каршылык көрсөткөнүнө болбой жарым күн кармашты. Кыз ата-энесинин куттуу жер бизди сыйласа олтуруп калсын деп жеңелерин айтырып жиберген Дубай салам уккандан кийин шалдайды. Бечара акыркы үмүтү ата-энеси эле. Алар антип айткан соң кайда кете алат? Шалдайды да калды. Бул жолу башына салынып жаткан жоолукту ызырын алып ыргытпай, башын шылк ете тагдырга көнүп берди. Кайра башын көтөрдү да кумсарып турду да: «Жусупту чакыргылачы. Аны менен сүйлөшүшүм керек», деди. Жусуп өзүнчө кыжалат болуп, короодо ары бери басып жүргөн. Кирип келди. Кыз ага тайманбай тике карады. «Сен азыр айтчу сөзүмдү уксаң, үйгө өзүң жеткиресиң. Бирок эркекче сөз бер. Бул сөз өлөр өлгүчө экөөбүздүн ортобузда гана калат». Ооба, ортобузда калат, деди тике караган кыздын көзүнөн жалтанган Жусуп. Мен сиңген жигиттин биринчи жолу мизи кайтарылган ушул эле. Жалын бүркүп турган каректерге батынып карай албады. «Мени зордоп алып келдиңер. Көңүлүм барбы, сурап да койгон жоксуңар. Мен сени сүйбөйм, Жусуп. Менин бир өмүр жүрөгүмдү ээлеп алган адамым бар. Аны айтканың менен эмне өзгөрөт? Менин боюмда бар. Сен муну уккандан кийин мени кабыл албашыңды билем. Эч кимге айтпай, тойду азыр токтотуп, мени үйгө жеткирип койсоң жигиттик кылган болосуң». Бул сөздү уккандан кийин Жусуп сөзсүз түрдө үйүнө жеткирип салат деп үмүт кылган эле жаркын. Жусуптун мээсине кан дүргөй түштү. Мынчалык сынган эмес эле, маңдайында кызды өлтүрүп, өзү да өлүп алгысы келди. Аброюн ата-энесинин эртеңки күнүн ойлоду. Баары бир жаркындан баш тарта албай турду. Адамга өз сүйгөн адамдан баш тартыш кандай кыйын. Экөөнүн тең, ал тургай боюндагы баланды тараза ташы Жусуптун колунда эле. Кыз андан көзүн албай турду. Ушундай каш күйө карап турду. Бирок ушул көз карашы менен аны дагы сүйдүрүп жаткандыгын байкабады. Эркектер табиятын аңчы дейбиз. Ал эми Жусуптай эркектер колуна түшүп, капкана жаткан маралды кайра эркиндикке кое бере алат беле. Сен муну эч кимге айтпа. Мен дагы эч кимге айтпайм. Азыр сени жеткирип кое албайм. Сени кандай болсоң ошондой кабыл алам. Ичиңдеги бала меники болот. Эч кимге билгизбейбиз. «Бирок бул сеники эмес». Жаакка чапкандай чорт айтты кыз. Жигиттин жүрөгү сыздай түштү. Менин чечимим ушул. Эч кимге билдирбейбиз, деди да чыгып кетти. Чыгып алып машинасына олтуруп ээн талак айдап кетти. Нес болуп бир топ колтурду. Эмне кыларын билбей жатты. Ата-энесине айтып тойду токтотуруп салгысы да келди. Бир эсе жок болгусу келип жатты. Балким жашап кетем деген үмүтү, жаркынга болгон сүйүүсү кое бербей жаттыбы, канчалаган сааттар бою талаада ары бери басып жүрө берди. Бирок акылына эч нерсе келбеди. Кимге айтарын дагы билбеди. Таң атканда үйгө келсе той башталып калган экен. «Өз тоюңда кайда жүрөсүң, балам?» Баш көз болбой деп утурлай чыккан энесинин жүзүн ала качты. «Сага эмне болду?» деди энеси селдейе. Тамагы буулуп үн ката албады Жусуп. Жок дегенде ошондо апасына айтса, балким бир нерсе өзгөрүп кетет беле, ким билсин. Жашоо ошентип башталды. Жартылай башталды булардын жашоосу. Бири-бирине чоочун адамдай жылдар бою жатыркап келгендердин себеби да ушул. Жаркын аны кое бербегени үчүн кечире албаса, Жусуп аны башкадан кош бойлуу абалда алып, баласын өзүнүн баласы деп жарыя кылганына жаны кашаят. Экөөнүн гана ортосуна купуя сыр эле. Канат төрөлгөндө кубангандан жүзү албырган атасын карап, Жусуп ичинен эзилип турду.
Менин неберем атын канат коем деп кубанган атасынын башканын канынан жаралган балага имерилип жаткандыгын көрүүчү сыздады. Жыл айланбай Жанат дагы төрөлдү. Аны уккан ата энеси кубанып тегеренип жатты. Бирок Канатты ымыркайында көрүп эле тоңуп калган жүрөк Жанатка дагы сыбай койду. Өзүнүн угул экенин билип турса да жатыркады. Анын үстүнө бала алсыз төрөлдү. Ошентип экөөнө тең ата боло албады. Бирок бул нерсени экөө бири-бирин үчүн толуктады. Кээде уулдарынын бири-бирин кучактап уктап жаткандыгын көрүп, Жусуп үнсүз ыйлап алар эле. Алардын эч нерсени түшүнбөй караган күнөөсүз көздөрү аны кадимкидей үйдөн кубалачу. Ошентип жатып эле жылдар өтүп кетти. Мына азыр дагы экөө жыргап сүйлөшүп бара жатат. Алар үчүн аалам тегиз. Бир кезде Жусуп дагы ушундай бала болгон. Ал үйүнө кеч келди. Балдары, аялы кечки тамакка жаңыдан отурган экен. Эмнегедир сүйлөшүп жаткан алар тымтырс боло түшүштү. Канат ага ордунан тура калып салам айтты. Жакшы. Жанат дайымкасындай агасынын Канат алдында калууга аракет кыла берди. Бул бала дайыма ушундай. Бирок мунусу менен ого бетер атасынын жинин келтирээрин ал кайдан билсин? Жанат, сен 11-классты бүтүп жатасың. Кайсыл окууга тапшырайын деп турасың? Жанат менен Канат бири-бирин карап калды. Канат да бүтүп жатпайбы мектепте деген ой келди Жанатка. Адатынча атасына өзүнө гана асылып жаткандай сезилди. Эмнегедир атасы Канаттан келечек пландарын сурачу эмес. Муну Жанат өзүнүн алсыздыгы үчүн деп билчү. Ого бетер ызаланып, ал таарынычка айланып, атасын азыр дагы жек көрүп турду. Азырынча билбейм. Кандайча билбейм. Эмнегиче ойлоно элексиңби? Жусуп баласына каардуу карадагы столду тарс эттире муштап алды. Жанатты кызыл менен бүтөт деп жатышат мугалимдер. Кызыл аттестат алса, кайда барса да эшик ачык эмеспи? Мега мозг деп коюшат класста Жанатты. Ошол үчүн анын келечеги үчүн тынчсызданып кереги жок менимче. Деди Канат. Туп-туура айтты. Бирок ошол туура сөз дагы Жусуптун куйкасын куруштурду. Жусуп бул жолу да Жанаттын ордуна Канаттын жооп берип жатканына, өз уулу байкесинин аркасына далдаланып боюн жашыра бергенине жаны кашайып кетти. Качанга чейин ушул агасынын аркасына жашынып жашайт? Эркек деген да ушундай болмок беле? Жусуптун баласы да ушундай болобу? Тиштенип ордунан турду дагы Жанатты Жүрүү менен. Тоодон кой алып келебиз. деп алып жөнөдү. Кайда барасыңар? Койго Канат барсын. Деп чырылдаган жаркынга көңүл бурбады. Канатты мен барайын ата, Жанат үйдө калсын дегенине макул болбоду. Ичиндеги ич күптөөсүн чыгара албаса болобу? Жанат эч нерсе дей албады. Көз айнегин улам оңдоп, атасынын унаасына аргасы түшүп кетти. Атасы менен Жанат ошол күнү үйгө келбеди. Өлөрчө сабалган баланы эртеси тааныш бирөөлөр көрүп үйгө алып келишти. Муну ким кылган Канат билип эле турду. Апасы экөө тиктеше түшүп, бирине бири күнөөлүүдөй көздөрүн тартып кетишти. Жанат ооруканага түшүп калды. Ошол түндүн узактыгы Канаттын өмүр бою эсинде калды. Жанат эсине келе албай бир нерселерди жөөлүп жатты. Палатада аны караганы Канат эле калган эле. Апасы болсо атасын издеп табам деп кетти. Канат кайнисин жакшы карап турушун айтты да чыгып кетти. Жанат бир нерселерди айтып жөөлүп жатты. Жанат, мен сенин жаныңдамын. Мен Канат. Дей берди. Эниси бир нерсе дегендей болду. Оозуна кулагын тосо калды Канат. Эмне дейсиң? Шола. Мен сага айта албайм. Мен сага баары бир айта албайм, Шола. Бул эмне деп жатат? Теги кыздын атын айта берди. Эртеси Канат ойгонсо Жанат өзүнө келип калган экен. Жылмайганга аракет кылды, бирок анысы эч окшошпой турду. Эсиңе келдиң. Шүгүр. Апам кайда? Келет бир азда. Үйгө кеткен. Сен таң атканча мен менен болдуңбу? Албетте. Мен дайыма сен менен болом. Бул жолу эмнеге сабады? Себеби деле жок. Сен менин ишенимимди актабадың деген сыяктуу бир сөздөрдү айтты. Болгон күнөөм анын улуу болуп жаралып калганым окшойт. Урду, ыйлады, бир түшүнүксүз сөздөрдү айтты. Бир кезде жаны кашайып кетти окшойт. Такыр жанчып салды. Бул жолу өлөт окшойм дедим эле. Дагы тирүү калыптырмын. Канат Жанатты кучактай калды. Көз жашын араң кармап турду. Деми буулуп үнү араң чыкты. Бирок ишенимдүү айтты. Буйруса баары бүтөт. Жакында чет өлкөгө окууга кетесиң. Сен бул жака такыр келбе. Мега мозг экениңди элдин баарына көрсөт. Сен дайыма ушундай адам болосуң. Атам сага кылган мамилесине кийин аябай өкүнөт. Сен аябай кыйын адам болосуң. Атамдын чеңгелинен кутулуш кыйын го мага. Эч качан башка мамлекетке жибербейт мени. Ушул жакта эле окуйсуң деди. Бир нерсе ойлоп табабыз. Менин оюмча, апам аны менен ажырашат. Апамды билбейсиңби? Ал жашыра албайт. Кызык. Атам мени жек көрөт. Бирок атамдын жек көргөнүнө караганда, апамдын мага болгон көңүл коштугу оор тиет мага. Эмне? Сен билбейсиңби? Апам эч качан сени жакшы көргөндөй мени жакшы көрбөйт. Жакшы көрөт албетте, камкордук кылат. Бирок апамдын көзү сени караганда кантип жайнап кетет. Бир көрсөң,
ал мени эч качан антип караган эмес. Жаннат, Бул чындык, Канат. Мен дайыма экинчи орундамын. сен мен үчүн эң биринчи орундасың. Сен мен үчүн биринчисиң. Бул эч качан өзгөрбөйт. Канат Жанаттын көздөрүнө тиктеп ушинтип айтты. Бул да чындык болчу. Канат коргогондой аны эч ким коргогон эмес. Агасы жакшы көргөндөй аны атасы дагы апасы да жакшы көрбөгөн эле. Бул акыйкат болчу. Жаркын Жусупту болжогон жерден тапты. Көңүлдөштүн үйүнөн эшикти шарт ачып кирип келген аялды тиги экөө делдейип карап калышты. Сен? Мунуң чыгып турсун. Сага айчу сөзүм бар. Экөөңдүн мамилеңди териштирген келген жокмун мен. Деди аял өктөм гана. Көңүлдөш ордунан туруп башка бөлмөгө кирип кетти. Жаннат ооруканада. Сен жеткирдиң ушуга. Ал балада эмне өчүң бар? Менден ала албаган өчүңдү андан чыгарып жатасыңбы? Болду. Мен ажырашам. Эгерде буга чейин сага чыдап келсем, ал уулдарым үчүн болчу. Жетишет. Сен чегиңден ашып кеттиң. Жусуп коркуп кетти. Уулун сабап жатканда өзүн кармай албай калганын сопсону билет. Ага кайгырып өкүнүп да жатты. Болору болду да. Жаркын буга чейин келгенде карбаластап эмне кыларын билбей калды. Кечир мени. Башка эч нерсе айта албай тили дагы байланды. Мас болчумун. Деди андан кийин өзүн эптеп актамакка. Жаркын аны жек көрөтүк деп турду. Куду биринчи түндө өз чечимин айтып чыгып кеткенде караганда жек көрүп карап турду. Аялы шарфын чечип көкүрөгүн ачты. Анда каршы тыршы жайгашкан тактар бар эле. Көрдүңбү? Бул тактарды сен салгансың. Айт. Балаң кимден дей берип, бир өмүр бычак такадың мойнума. Айтпасам кескиледиң. Анда да чыдадым. Бул тактар сыртымдагы тактар. Ал эми ички дүйнөгө кандай гана так салганыңды бир жараткан билет. Мен эч качан алдаган эмесмин. Чындыкты айттым. Ошол үчүн өмүр бою мен да, балдарым да кыйналып келдик. Эми жетишет. Мындан ары бизди жайыбызга кой. Мен ажырашпайм. Деди көшөрө башын чайкаган Жусуп. Менден өлүп гана кутуласың. Башка айлаң жок экенин жакшы билесиң. Болбосо, Эмне болбосо? уулдарың сен тууралуу бардык чындыкты билишет. Канат эртең менин атам ким эле деп сурайт. Сен ошондо эмне деп жооп бересиң? Эгерде ажыраша турган болсоң, алар бул чындыкты билишке туура келет. Жаркын эмне дээрин билбей туруп калды. Канат, сен кайда жүрдүң? Иштер болуп калды. 3 күн сага чалып, жазып жооп ала албай койдум. Жинди болуп кете жаздадым. Үйүңөргө чейин бардым аягында. Эмне? Эч ким жок экен. Апаң да, сен да, Жаннаттын жанында, деди кошунаңар. Жаннатка эмне болду? Эч нерсе? Канат сүйлөшкүсү келбей турду. Жанаттын абалын көргөндөн бери ушул абалда. Анын милдетин ушул абалдан апасын дагы инисин да чыгарып кетүү. Баса турса ушул ой тынчтык бербей жатты. Ажырашам деп кеткен апасы кийин ал тууралуу бир дагы жолу ооз ачкан жок. 2-3 күндөн кийин Жусуп адатынча үйгө келип, эч нерсе болбогондой жашай баштады. Мындай абалда өзүн ушунчалык алсыз сезип жатты. Эң жаман көргөн сезим өзүн алсыз сезүү да. Шоул анын ичинде болуп жаткан уйгу туйгуну байкап турду. Жанына олтура кетти. Жаннат кандай абалда? Азыр жакшы, бирок сабакка дагы бара албайт го. Бирөөлөр сабап кетишиптир дейт го, Жаннат такыр чыр-чатакка аралашпаган бала го. Кимдер айтып атышат? Эмне кыйкырасың мага? Жок айтсаң, ким айтып жатат анан? Шоола менен Канат болбогон жерден ушинтип урушуп калышты. Шоола таарынган деле жок. Болгону кыз кыялын көрсөтүп өзү биринчи болуп сөз баштагысы келбей жатты. Бирок Канатсыз жашоо мынча оор болорун билген эмес. Аны менен сүйлөшпөй калган күндөр ал үчүн кылымга тете болуп жатты. Апасы кызынын кабагына кар жааган абалын көрүп алгач маани берген эмес, өтүп кетет деп ойлогон. Кызы жанын коерго жер таппай жатканын байкап аргасы сөз баштады. Шола, сага эмне болду? Эч нерсе? Канат менен уруштуңбу? Олуттуу нерсе үчүнбү? Жок. Болбогон эле нерсе, апа. Мына 3 күн болду. Мектепте мага баш ийкеп койгону болбосо сүйлөбөйт, телефон чалбайт, же жазбайт. Эмне кыларымды билбей калдым. Башынан айтып берчи. Деги эмне болуп урушуп калдыңар? Жаннат, анын иниси аябай алсыз бала. Кичинесинен бери эпилепсиядан жабыркайтып уккам. Бир жолу орус класстын ичинен кармап калып, араң эсине келтиришкен эле. Апа, ошол кездеги Канатты көрсөңүз, Жаннатты колуна көтөрө калып, кулагына бир нерселерди айтып, жанын талашып, врач келгиче укмуш болуп кетти. Таң калдым. Ооба, мен түшүнөм бир тууган экенин. Бирок аны ушунчалык жакшы көрөт деп ойлогон эмесмин. Класстын баары таң калды. А мен кызгандым. Жаннатты жактыра бербейм. Ал класста такыр уйун катпайт. Биз аны мега мозг деп коебуз. Жалаң 5-ке окуйт. Жаннат кандай бала экенин го түшүндүм. Силердин урушуңардын Жаннатка кандай тиешеси бар? Жаннатты бирөөлөр сабап кетиптир. Ооруканага жатып чыкты дешти. Мен болгону Жаннаттын абалы кандай экенин сурадым Канаттан. Ким сабап кетти деп кызыктым. Ошого эле өзүнөн өзү туталанып болбогон жерден оройлонуп кетип калды. Биз бир аз убакыт көрүшпөй туралычы деди. Анда бир аз күтүп үйрөн кызым. Азыр өзүңдү коерго жер таппай жатасың. Мен сени ойлоп жатам.
кайра ооруп калсаң? Апа, Канат менен же Жаннат менен ишим канча менин? Кызым, менин ойлогонум сенсин. Азыр баардык жактан анализдериң жакшы. Бир нерсени туура эмес кылып алсак дагы. апа, Канат менин жүрөгүм. Мага ансыз жүрөктүн да, жашоонун да эмне кереги бар? Ооруса ооруй берсин. деди кызы ыйлагысы келип. Апасы селт эте түштү. Таң кала карады. Шоола Канатка жакын экенин билчү, бирок ансыз жашоонун кереги эмне дегенге чейин жетет деп күткөн эмес. Бул сезим балалык сүйүү, кимдин башынан өтпөгөн деп ойлочу. Бирок Шоола, сен эмне деп жатасың? Канатсыз жашай албайм деп жатам. Биз мектепти бүтүп эле үйлөнөбүз, апа. Эмне? Биз баарын сүйлөшүп, чечип койгонбуз. Ал экөөбүз мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырып эле баш кошобуз. апасы эмне дээрин билбей калды. Экөө тең жапжаш экенин, жашоодо алар билбеген нечен ашы турганын, үйлөнүп алышса эле баардык маселе бүтүп калбасын бул кызга кантип түшүндүрө алат? Айтса деле угабы. Канат дейт да турат. Башка эч нерсени угайын деген ою да жок. Чарчаганда жайына койду. Канат бул убактарда Жанаттын жанынан чыкпай жатты. Эмне кааласа аткарып дайыма жанында. Канат, болду эми өзүңдү күнөөлүү сезбе. Мен жакшымын. Мындан ары жакшы болом. Буюрса сен айткандай чет өлкөгө окууга тапшырып, андан ары чоң ийгилтирге жетем. Сен өзүңдү ойло. Кайсы окуу жайга тапшырасың? Билбейм. Мен азыр өзүм тууралуу ойлоно албай жатам. Шоола? Канат башын шарт көтөрүп Жанатты тиктеп калды. Биринчи жолу аны атынан айтканы ушул. Тигинин, тиги кыз ал деп сүйлөчү эле. Жанат ооруканада анын атын айтып жөөлүп жатканында ушундай таң калган. Жанат көзүн ала качты. Ага эмне болуп тур? Мага жазыптыр. Сени сурап. Эмне? Урушуп кеттиңер беле? Жо, мындай эле. Сен көңүл бурба. Жакында анын туулган күнү, Канат кайра селт эте түштү. Сен аны кайдан билесиң? Жыл сайын даярданасың го. Андан да ошол класста окуйм. Келесоо эмесмин да. Классташымдын туулган күнүн билбегидей. Ооба, туулган күнү. Деди Канат өзүн күнөөлүү сезе. Шоола менен сүйлөшпөй калып ал үчүн да кыйын болуп жаткан. Кайра сөз баштоочун шылтоо табылганына сүйүнүп кетти. Бир аз өтпөй эле Шоола телефонуна келген "Мен баягы жердемен чыга аласыңбы" деген Канаттын билдирүүсүн окуду. Так секире сүйүнүп кетти. Ошол замат кийинип сыртка жөнөдү. Биздин жер деп атап алышкан жер парк сыяктуу жай эле. Атай сүйүшкөндөр үчүн жасалгандай мажүрүм талдар ийилип, аларды бөтөн көзөрдөн сактап турчу. Канаттын тургандыгын көрүп жүрөгү тез-тез сого баштаганын байкады. Шоола? Уф, такыр келбейт го деп ойлоп баштагам. Шоола Канаттын мойнунан кучактай калды. Канат таганы бооруна бек кыса берди. Биринчи жолу уруштук, аябай жаман экен. Экинчи мынтип мени жазалабай жүр, Мен өзүм деле кыйналып кеттим. 2 килограмм артып кеттим окшойт. Мына карасаң. Деп Канат тамашалады. Шооланын жүзүн тиктей берип шектеде түштү. Сиздер бүгүн Айлендин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды угалдыңыздар. Даярдаган жана баяндаган Мээрим Абдыкадырова, үн коштогондор Жумагүл Аскербек кызы, Нуриза Силбек кызы, Белек Култаев, Маматазим Сүйүнбаев, Мелис Кудайбердиев, көркөмдөп музыкалаштырган Белек Култаев.